Кутман кечиңиздер менен, урматтуу Чай үстүндө сырдашы телеберүүсүнүн көрөрмандары. Сиздер менен кайрадан амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Анда биздин конокто бүгүн кийим деп турсаңыздар, кыргыз мамлекетибизге аттын кашкасындай болгон белгилүү маданиятыбыздын эмгек сиңирген ишмери, сатирик, куудул, алып куудулубуз биздин Рахман Разыковдун уулу Каныбек Разыков болмокчу. Анда Каныбек, учурашып алсаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы кыргызстандыктар, Кутмандык ушубак кечиңиздер менен. Кош келдим. Ат арытып, жол карытып дегендей ош жергесинен кече учуп келдиңиз, а? Ооба, кече учуп келдим, буюрса. Көптөн бери өзү негизи келем деп аябай аракет кылдым эле. Бүгүн насип эткен экен. Ооба. Андан соң сиз 10 майда атаңыздын юбилейине карата чоң концерт берген атасыз. 10 майда буюрса Бишкекте спорт сарайда ушул Рахман Разыков атамын 70 жылдык жаркын элесине арналган куудулдар сынагы болот. Сынак болот экен да? Куудулдарды тандайт экенсиздер да? Ооба, эми бул жерде тандаганда кандай супер куудулду аныкталат. Бул жерде ошол жалаң атам шакирттери, жаш куудулдар, мындайча айтканда. Ал эми ошолорду ким супер куудул экенин тандап берет, аны ошол кайра жюрилер өзүнчө болот. Атамын сахналаш достор, Айша Тамдар, Абдулла Иманкулов, Гүмөндөр Абылов, Жамыл Камчиев, Борончу Кудайбергенов, анан атамын ошол ийниси бар, Капар Разыков деген. Ал киши да чыгармачылыкка жакын. Ал дагы өз негизи чыгармачылыкка жакын инсан. Сатирик деп койсом жаңылышпайм, жазуучу ал дагы. Ошол 5 жюри 10 майда Кудай кааласа супер куудулду тандайт. Бул нерсе Ошто болуп өткөн. Ошто болгон, февраль айында болуп, ал жакта куудулду, ошол супер куудулду эл тандаган. Эл добуш берген. Голосование кылып, интернеттен шайлоо сыяктуу эле. Эл голос берген. Ошодон Талант Гуламов деген жигит супер куудулду жеңип чыккан. Элдин колдосу менен болгон экен да? Элдин колдосу менен. Ал эми бул Бишкектегиси болсо, жюрилердин тандоосу менен болот. Чоң биздин алып куудулдардын астында өзлөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтөт экен да. Ошондой болот, буюрса. Кыйын болсо керек. Анда ошо супер куудул сиз юбилейге арналган Рахман Разыковдун 10 майда боло турган концертинде көрө алат экенбиз да. Буюрса. Абдан жакшы экен. Сиз канча жашыңыздан баштап чыгармачылыкка аралаштыңыз? Мен 2002 жылы 8 апрелде биринчи жолу алгачкы сахнага чыккам. Күндөн бери эсиңизде экен да. Памятиңиз жакшы экен. Ош шаарында Кыргызстан кинотеатр деген бар азыр. Ошол жерде Черемушкада таңкы саат 8-де лекцияга келген студенттерге концерт койгонбуз. Таңкы саат 8-де. Бул Беш тапандабы же ал кезде атаңыз менен чогуу? Жок, ошол Беш тапандын эң алгачкы тушоо кесүү концерти ошондо болгон. Беш тапандын эң алгачкы концерти. Ошондо биз 19 жаштагы балдар болсок керек эле. Ошондо Болсун, мен, Ильяс, Батыр, Акыл деген балдар болуп, ошол жерден экзаменден өткөнбүз да. Биринчи дебютуңуз болгон экен да сахнанын алдында. Сиздин ушул куудулдукка жакын экениңизди атаңыз өзү сизге сунуштады беле же сиз өзүңүз мен катышам деп сунуш киргиздиңиз беле? Атам Бешилик театрын ачкан 99-жылы. Ошондо балдар келип ойноп жүргөндө мен дагы эми атам менен ушу жаш кезим менен эле сахнада көп жүргөмүн да. Сахнада десем жаңылышамын, ушу гастролдо көп жүргөм. Сахнанын артында чоң ойгомун. Артында уктап калат элем ушу концерт болуп атканда. Анан эми мындай менде да бир аз кызыгуу болгон. Анан атам мен да сахнага чыкпаймынбы десем, атам ошондой айтканда, жакында Беш тапан деген куудулдар тобун ачам. Тапан жигиттерден чогулган куудулдар тобу. Өз негизи Беш тапан деген өз негизи тапан балдарды тапан деп коет го баягы мындай сөзгө чечен балдарды. Анан ошондо ачкан, 2002 жылы ачкан. 2 ай даярданганбыз. Анан ошол 2002 жылы 8 апрелде экзамен тапшырганбыз. Баарыңыздарды сынап көргөн, Ошондо Бешиликтин программасын ойногонбуз да бизчи. Бардыгыбыз
Бешликтин программасын ойногонубузда ошол кезде биз уже сахнага чыгып атканда Тынар Курбаналиев, Санжар Бердибеков, Талант Анарбаев, Рысбек Жантөрөев, Эрнис Бөрүбаев баардыгы эле азыр белгилүү кудулдарда, баардыгы бирөөдө калды. Ушулар бешилик болчу да. Анан экзаменге ошолордун программасын ойнойсуңар деп бизге тапшырма берген. Мурунку кудулдарыбыздын, бизден чоң алып кудулдарыбыздын чармаларын эле сиздер туура кылдыңыздар, Мурунку эмес, ошол кездеги ошол эле маалдагы кудулдардын да. Себеби алардын чыгармасы. Алардын деле бешиликтин чыкканына 2 эле жыл болгон да. 3 жыл болуптур, то есть. Ошол эле бешиликтеги жигиттердин программасын ойнойсуңар деген бизге. Мен ошондо Тынар Курбаналиевдин образын ойногом. Ушинтип болсун Рысбек Жантөрөевдики. Ар бириңиз бирден бөлүшүп алгансыздар, Мен ошондо Тынар Курбаналиевдин образын ойноп, экзаменден өткөнмүн. 2 ай 5 тапанда иштеп, бешиликтен Санжар Бердибеков кетип калганда, мен бешиликке Санжар Бердибековдун ордуна баргам. Ошо мен сизди билишимче ошо бешиликтен чыккан деп ойлочу элем да. Азыр сиз 5 тапан десеңиз 4 жыл бешиликте иштедим да. Анан бешилик тарап кетти. Анан кайра 5 тапанга менин ордума кирген балдар кетип калган экен, Кыялбек Алиев деген жигит. Анан мен ошонун ордуна баргам кайра. Өзүм ордума баргам да. Анан ошодон баштап 2006-жылы концерт коюп, диск деген болот эле, DVD, ошого тарттырып, ошондо жанагы Сүт, Айран, Кызыл, Жашыл деген концертибиз ошодон чыккан да. Мен баягы кичинекей кезимде да эсимде, сиз бир кичинекей баланын ролун аткарып, памперс кийип алып, кичинекей баланын топусун кийип алып, аябай күлөт элек киши көрүп алыпчы. Татына сулуубуз памперс кийген деп. Рахман бир мындай эрке баласы болсо керек, бир өтө эрке болсо керек деп. Сиз бала кезиңизде эрке өстүңүзбү же кандай өстүңүз? Мен эрке өскөн жокмун. Мен атам менен мындай тамашалашпайт деле болчумун да мен. Боло турган сөздү сүйлөшүп коет элек, болду. Анчалык эрке өскөн эмесмин мен. Себеби атам көбүрөөк талаада жүргөн үчүнбү, билбейм. Ал киши сүрдүү да эмес беле? Өтө сүрдүү. Үйдө кандай атар эле Рахман Разыков? Үйдө өтө сонун атар эле. Мээримдүү, мындай сүрдүү көрүнөт эле да? Атам негизи балага жакын болчу да. Кичинекей баланы аябай жакшы көрчү атам. Бала сак болчу экен. Бала сак болчу атам. Анан билбейм, башкасын билбейм. Балдарын дагы, кыздарын дагы атам катуу сөккөн эмес. Урушкан эмес. Бир катуу сөз айткан эмес. Энең деген сөздү айткан эмес, бирибизге дагы. Аябай катуу урушканда келесо эмесминби деп коет эле, болду. Ушул сөзү бизге октой тиет эле да. Атам эмнеге мени келесо деди деп аябай ойлончу элек да. Наркы сөздөрдү жөн эле коеюн, ал убагында бешилик, 5 тапан чоң группаларды ачканда, ошо Рахман атабыз 5 күндөп, 10 күндөп концерт берер эле да. Туура. Аябай келет эле. Азыркы күндө деле сиз 5 күн койгондон мындай эл келип ушунчалык аншлаг болуп өтөт деп ойлойсузбу? Негизи ошол элди тарта турган биринчи программа жазыш керек. Негизи биринчи очередте. Сиз айтып атпайсызбы, 5 күндөн 10 күндөп концерт койчу эле деп. Анда атам тынбай программа жазчу. Мен билем, убагында Чубак Сатаев 1 ай бериптир концерт. Мен өмүрбайын анда 29 күн концерт берген экен. Филармонияда, Бишкекте. Анан атам ошол рекордду жаңыртайын дегенби, кандай максатта билбейм. Ошто 1 ай концерт бергенбиз, 31 күн. 31 күн болду. 1-декабрдан 31-декабрга чейин. Күндө концерт койгонбуз. Анда кудулдар жагынан деле атаңыз рекорд коюп жатпайбы? Туура, биринчи кудул болуп атат. 1 ай тынбай концерт берген. 1 ай тынбай концерт бергенбиз. 20 кудул чогулган концерт болгон да. Убагында ошо концерттеринде клубдарда келип атпай, ушундай учурлар көп болот эле да. Анан сиз ошол кезде атаңыз менен чогуу жүрдүңүз, ушундай чоң аншлагка, болбосо анан кийин баягы атаңыз жок болгондон кийин мындай концерт бергенде ошо атаңызды жоктогон учурлар болдубу? Же андай сезимдер боло элекпи? Сөзсүз болот да. Сөзсүз андай нерселер болот. Атаңыздын орду башка, э? Атамдын орду эми бул киши Кыргызстандагы ошол канча кудул болсо бардыгына сатира жазып берет деп айтпайын. Бир кудулдардын башын бириктирген адам болгондо бул киши. 70% ушул атам сатира жазып берет эле кудулдарга.
Сиз азыркы айткан сөзүңүзгө кошумчалап койсом, кудулдардын башын бириктирген дегениңизге туура. Көптөгөн конкурстарды уюштурган, бириктирип башын. Жаш таланттарды ушул иши алып чыккан. Кудулар менен аялы сахнада, бир кудул бир ырчы деген, кудулар кулатуусу, жашынган таланттар, ар бир айдын 6-сы деген Рыспек Жабиров менен чогуу. Элдик таланттарга өтө жакшы көңүл бурган. Ошондой немелерди көп уюштурган, кудулардын конкурсу, кудулардын башын бириктирип бир сахнада. Бул нерсени дагы кылыш өтө кыйын да. Албетте. Анан кийин ушул нерсени улап көрөлү деп Тынар Курбаналиев экөөбүз Ошто азыркы учурда Ошто өткөрдүк февраль айында. Кандай өттү, кандай деңгээлде өттү? Менимче өтө жогорку деңгээлде өттү десем жаңылышпайм. Себеби сиз айткандай эле ошол 4 күндүк концертибиз аншлаг, билет жок. Мен ошон үчүн сизге ушул суроону берип жатам да. Бул жака бир күн эмнеге аз коюп жатасыздар депчи. Ал жакта эл баа берген үчүн 4 күн болду да концертчи. Эл баа берген үчүн. Анан эми Ош чоң. Концертный зал кичинекей. Ошого эми бир күн коюп койсоң, батпай калат анча. Анан эми Оштун айылдарынан көп келет да. 7 району бар. Ошол ар бир куудулдун катышы үчүн өзүнүн армандары да бар. 15 куудул катышкан. Анан бир күнгө коюп койсоңуз болбой калат да. Бишкекте койгону адилеттүү болсун деп. Бишкекте койгонубуздун себеби эми спорт сарайы 2200 орун. Аны толтуруш да бар дегендей. Бул жакта анын үстүнө жюрилер баа берет. Айырмачылыгы. Ооба. Анда ошол кездеги сиз ошондо 2008-жылы, 2006-жылдар чыгып жатасыз да. 2002-жылы. Ошол менен азыркы кездин көрөрмандары кандай экен айырмасы? Такыр башка да. Азыр 20 жыл болуп атат. Азыр концертти колдон келсе TikTok'тогудай коюшуң керек да. Бат-баттан элечи. Кыска бир бат-баттан. Кыска. Биз деле, сиз деле билбейм ушул тез көргөн жакшы көрөбүз гочу. Бирде мен көрүп аттып деле түрдүрүп көрүп беребиз го мындай YouTube'дан делечи. Кинону эле толугу менен көрбөсөк, башка нерсени кызыктуу жерине өткөзүп эле колдон келсе ушундай баягы тамашо сыяктуу нерсени көп көрүп калды дейчи. Анан баягындай 15 минута, 20 минуталык интермедиалардындай ошол кездеги эле биздин зрительдер көрбөсө, анын үстүндө мындай да, бизде куудулдар өтө аз. Анан куудулдардын концертине элдер аябай суусап барат да. Башкача болот. Байкасаңыз. Бизде куудулдар мектеби жок да. Бирок эми ошол куудулдар мектеби жок болсо деле ушул Күмөндөр Абылов агайыбыз, Борончу агайыбыз, Рахман Аразыковдун атаңыз, ушул кишилер көп эле адамдарды тарбиялады да. Ошол эле Тынар Курбаналиевдер ушул адамдардан сабак алган да. Азыркы биздин куудулдарыбыз. Ооба, негизи эми куудулдардын менин атамын окуучусу аябай көп болгон. Ошо мен билгенден ошо элге көбүрөөк көңүл бурган да, жаш таланттарга, жаңы келе чыгып аткан адамдарды көп чыгарган. Ошолорду тарбиялай турган бир мектеп жок болгон да. Ошол мектепти азыр ачайын деген системде пландар жокпу? Эми аны ушул боюнча азыр Тынар Курбаналиев акем аракет кылып жүрөт. Бирок ушул куудулдар мектебин ачып ушул жерге баягы таланттуу жигиттерди чогултуп, окутуп дегендей кандай бир нерсе кылып, сиз айткандай куудулдарды көбөйтүш керек да. Атаңдашуу болгондо өсүү болот да. Ооба. Бизде атаңдашуу деле жок да, эми саналуу куудул бар. Саналуу гана экен да. Болсо бир 30га жетебиз да. Болсо, болбосо 30га деле жетпейбиз да. Негизинен алып карагандачы. Анын деле 30'ун деле бардыгы дал ушул кеч келе ушул тармакта жүргөн жок. Тамадалык болуп кетет. Тамада тийип качып, Россияга бир барып келип, ошентип жүрөт да. Анда тазасын эсептесеңиз бир 15ке жетет да. Ушундай. Сиздин дагы бул куудулдуктан дагы тышкары тамадалык кесип алып жүрөсүз Ош жергесинде. Ооба, эми бул тамадалыкты бир көп болсо бир 5 жыл болду окшойт. 5 жылдан бери тамадалык менен алип болгонума. Ооба. Эми бул баягы акчасы жакшы. Күндө келип турат дегендейчи. Негизги максатым мен ушул сахнага чыгыш.
эл артист болуш дегендей. Атаңыздын жолун улап, ошо элге жетпей калган чыгармачылыгын аягына чейин жеткирүү. Ооба, жаш куудулдардын башын бириктирип, бир сахнада концерт коюп, ушундай бир Анда Кудайым буйрса мындан ары дагы бат-баттан Рахман Разыковдун юбилейине арналып, чыгармачылыгына ушундай бат-баттан концерт коюп турат экенсиз, Кудайым буйрса. Негизги максат ушул. Бишкекке могул концертти куудулдар конкурсун коюп атканыбыздын дагы максаты ушул да. Негизи Ошто концерт койгонубузда, ушул куудулдар конкурсун өткөргөнүбүздө, ошол катышуучуларга биз суроо бердик да. Ушул нерсе жыл сайын болсо катышасыңарбы десек, баардыгы макул болушкан. Анда 70 жылдык юбилейине карата Бишкекте дагы болот. Ошо катышасыңар десек, макул болушту, уюштурдук. Бул нерсени деле уюштуруу кыйын да өз негизичи. Ар бир айдын 6-сы дагы папаңызга таандык беле? Негизи ар бир айдын 6-сыны Рысбек Жабиров, режиссер. Режиссер. Таанысаңыздар керек, ошол киши тапкан. Бирок ошону программа менен толтуруп турган атам болгон. 70%. Калганын Абдуллаевтан. Көп чыкпай калды да, убагында аябай жакшы 6-чы сайын күтөт элек, көрөт элек. Ооба, эми азыр аны жазып туруш үчүн бир сатирик керек. Жоопкерчиликтүү бирөө керек экен да. Жоопкерчиликтүү бирөө керек. Аны сахнага коюш керек, даярдаш керек, ай сайын жаңы программа жазып туруш керек, 2 сааттык. Аны жазганга убакыт керек, убакыт керек, анан азырынча билбейм. Сатирик. Анда сизде жаңы 10-майда концертиңиз болсо, жаңы чыгармаларыңыз барбы? Бизде мындай болот да. Же ошол эле катышуучулар өзүнүн өнөрлөрүн көрсөтүшөбү? Биз ошол концертте алып баруучу болобуз. Тынар Курбаналиев. Экөөңүздөр? Ооба. Анан эми канча киши катышкан жатат? 15 киши катышат. 15 кишиге 13 минутадан убакыт берилет да. Бардыгы биригиппи? Жо, ар бир куудулга. Ошо 15 шырчыга өзүнө бир гана определен 15-13 минутадан берилет. Андан ашык болбойт да? Жок, андан ашык болбойт. Ошол 13 мүнөттө өзүн көрсөтүп өзүнүн талантын көрсөтүш керек. Интермедиа ойнойбу, жеке номер ойнойбу, ырдайбы. Кыскасы алдында отурган калыстарды таң калтырыш керек. Биз ал жерде чыгып, бир 5 минута, 3 минута сонилерди айтып кирип кетип турабыз. Анан эми Тынар Курбаналиев экөөбүз такай туруп алсак, убакыт кетет дегенде. Жюрилер сүйлөйт. Катышуучуларга көбүрөөк мүмкүнчүлүк болуш үчүн сиздер тааныштырып гана деп. Ооба. Анан дагы бир эмеси, Оштогу концертте ойнолгон сатиралар ойнолбойт. Бул жакта башка. Анткени катышуучулар башка да? Катышуучулар ошол эле. Ошол катышуучулар. Ошол эле катышуучулар. Бишкекте жаңы программа ойнойт. Себеби Оштогу программаны ойногондо, Ошто уже билинип калды да. Кимдин орду кайсыл жерде экен, кимдин программасы аябай жакшы өттү. Мондай кыласың деп уже багыт бердиңиздер да? Ооба, жаңы программа дагы эме болсун, бирок эмнени ойносоң дагы жаңы ойно. Түшүнүктүү. Балдар ошого даярданып атат. Абдан жакшы. Каныбек айтсаңыз, ушул чыгармачылык жолундагы эми 20 жыл баягы грубо айтканда 20 жыл болуптур. 20 жыл ичиндеги мындай сиздин кыйналган күндөрүңүз, бир эсте каларлык күнүңүз болду беле? Ой, 20 жылдын мен жыргаганыма эми эле 5 жыл болду. 15 жыл кыйынчылыкта эле жүрдүк. Негизи куудулдук өнөр өтө кыйын да. Мен ушуну билдим да эми. Туура айтасыз, 23 жыл болуптур сахнага чыкканымачы. 2 жылдан 25 жыл болду. Бул куудулдуктун нөмөсү өтө кеч берилет да. Мен эми эле жеп баштадым да, мына 5 жыл болуп калды да. Ушул нерсеничи. Кыйынчылыкты эми башка мындай устаттарыбыздай көргөн жокпуз го. Баягы машина жок, ат арабада концерт коюп жүргөн жокпуз. Бирок ошол замандагы кыйынчылыкты көрдүк. УАЗ менен жүрүп, жолдо калып, тоңуп, ошол эле казарманда жолдо калып калган күндөрүбүз болгон. Түн ортосунда. Түн ортосунда. Кыштын күнү. Кыштын күнүндө.
ачка калган күндөрүбүз болгон, Магазин жок эки жакта. Акча бар бирок магазин жок. Дал ушул нерсе Таласта болгон да. Таласта ал кезде кафе иштебейт экен түндөсү. Саат 6-да жабылып калат экен. Акча колуңда бар, бирок эч жер ачык эмес да. Дал ушундай күндөр болгон. Кыйынчылыкты эстесем көп эле. Көп эле. Анан эми жыргаган күндөр ушул бир конокко барасың, тоюп калсаң эле жыргап эстен чыгып калат. Же концертиңе киши көп келип калса эле эстен чыгып калат. Келбей калса эле кыйналып каласың дегендей. Абдан сонун. Чыгармачылыгыңызда дагы алдыда кандай максаттар бар? Алдыда буюрса негизи Беш Тапандын Кодулдар тамаша тобу акыркы учурда өзүбүзчө концерт коюп баштадык да. Жигиттер бөлүнүпчө. Мен ушул бир максатым бар. Жеке концерт, отчеттуу концерт берген атасыз. Отчеттуу концерт бердик бири-бирденчи, баардыгыбыз элечи. Бирок кайра бириге элекпиз да. Барыңыздар биригип концерт берсек деген оюңуздар бар э? Мен ушул нерсени мындай ниет кылып, максат кылып жүрөмүн. Бир гана Беш Тапан эмес, башка кудулдарды дагы сахнага чогултуп, башын бириктирип концерт койсом деген ниетим бар. Ушул нерсени ниет кылып атам мен азырынча. Жалгыздан көрүнгөндөн көрө чогуу көрүнөлү сахнада. Жаңы нерселер, чоң кудулдарга чат келесиздер да. Жаңы нерсени алып чыгайлы элге. Эл эле сиздерге суусап калса керек. Жалгыздарак бак болбойт дегендей. Чогуу сахнада кызмат кылайлы деген максатым бар да. Абдан сонун. Биринчи максатым ушул. Анда сиз ушу Беш Тапан, Бешилик деп калдыңыздар э? Кимден көбүрөөк сиз сырдашып, өзүңүздүн оюңузду бөлүшүп, кеңеш аласыз? Негизи Кудулдардан, Беш Тапандан бардыгы менен эле жакшыбыз. Биз Беш Тапандай концерт койбогонубуз менен тарап бири-бирибиз менен мамиле кылбай койгон жерибиз жок да. Ошол эле болсун мени келинчегимен жакшы билет да. Илья, Союз, Акыл, бардыгыбыз бири-бирибизди аябай жакшы билебиз да. Бири-бирибиз менен сырдашабыз. Анан эми күндө эле WhatsApp'тан сүйлөшөт. Күндө эле группабыз бар, сүйлөшүп турабыз. Каяктасың, эмне кылып жүрөсүң деп эле сүйлөшүп турабыз. Анан эми мына чоң кудулдардан эсепке алганда Тынар аке менен көбүрөөк сүйлөшөмүз. Ачыгын айтайын. Тынар Курбаналиев менен көбүрөөк сүйлөшүп турам. Чогуу жүрөсүздөр. Москва жерине да чогуу барып жүрдүңүздөр окшойт билишимче. Кече жакында келдик. Ошон үчүн келе албай калдым сиздергечи ошо. Вакыттарынан болуп калдык. 20 күн гастролдоп келдик. Кайсы шаарларга бардыңыздар? Сибирь жака бардык. Красноярский, Иркутский, Якутия, Владивосток, Сахалин. 20 күн жүрдүңүздөрбү? Новосибирь, Екатеринбург, Калининградка чейин бардык. Москва, Питер, Нижний Новгород деген жерге чейин. Элдер сагынып калыптырбы ал жакта? Элдер чындап сагынып калган окшойт. Аябай биз ойлогондон дагы жогорку деңгээлде болду да. Айжамал Кабылова эжекебиз. Чогуу Кыз Бырак тобунун солисткасы. Мен, Тынар Курбаналиев, Дөөлөт Мадымаев, Айша атамдын уулу Канат Мадымаев. Канаттагы кудулбу? Канат Мадымаев деген Парадис жаш кудул чыгып келип атат. Төртөөңүздөр коюптур. Төртөөбүз барып келдик. Айжамал жырдап турду силер. Айжамал жырдап турду. Билдирип турдук. Канат акчасын эсептеп турду. Ушинтип барып келдик. Абдан сонун болуп турду. Дагы кайсы мамлекеттерге барып келдиңиз эле? Коңшу мамлекеттерден Кытайга барганмын. Үрүмчүгө барып, Кашкарга, Кулжа деген жерине барып концерт койгонмун. Ал жакта да кыргыздар, кыргыздар, кытайлык кыргыздарга концерт койгонбуз. Ал жакта чакырышабы сиздерди, уюштурушабы, же сиздер бирөөнү жибересиздерби ошол? Жок, ал жакта чакыруу менен барганбыз. Ошол атам бар болчу анда. Атам, мен, Гүлжайын Атаканова, Болсунбек, Илья Зиманалиев. Бешөөңүздөр барып келгенбиз. Бешөөбүз барып келгенбиз. Эми Россияга чыгабыз көбүнчө, Казакстанга чыгабыз. Өзбекстанга бара элекпиз. Өзбекстанга көбүнчө эми
чакыруулар болот, бирок ал жактын саясатына биздин программа бир аз туура келбей калат окшойт по-моему. Дагы да болсо концертиңиздер аншлаг болот деп ойлойм да. Анан дагы эгерде элдер дагы койгуңуздар, 2-3 күн койгуңуздар десе, сунушта четке какпайт белеңиздер? Кана эми спорт сарай толуп эле турса бир ай деле кое бермекпиз. Андан ким качмак эми. Анан эми азыр өзүңүз айткандай концертке алып келиш негизи бир аз кыйын болуп калды го элдичи. Анын үчүн жаңы нерселерди иштеп туруш керек. Ошондо эл агып келсе керек деп ойлойм. Кудайым буйрса. Убакыт учкан куш экен. Мына мынтип чай үстүндө сырдаштуу теле берүүбүздүн да аягына жетип калдык. Сизге эркин микрофон. Сиздерге биринчиден чоң рахмат. Ушул студияңыздарга чакырганыңыздар үчүн. Кыргызстанда тынччылык болсун. Кыргыз элинин жүзүнөн эч качан күлкү кетпесин. Бөйдө кырсыктан алыс бололу. 10 май Куудулдар сынагына келип, көрүп, эс алып кетиңиздер. Катышып кетиңиздер. Биздин эфирде алып куудулубуз Рахман Разыковдун уулу Каныбек Разыков маданияттын мыкты кызматкери болуп өттү. Кийинки жолугушкан чакты сак саламатта болуңуздар.